түшүнүп калабыз биз. Bu buyumlar, adamlara gerek olan buyumlar, ошолдун мурастыктары, калтыргандарды материалдык бөлүктөр. Ошойду ойлойсуң, Азамат. Saat, buyum деп түшүнөсүң, Азамат. Кандай сааттар деп түшүнөсүң? Када саат деген балдар бул кийинки темабыз болуп көрмөк. Бул материалдык төлөктөргө биздин ообуз менен кармап, башкача айтканда күнүмдүк турмушубузда аракет кылган нерселер, буюмдарыбыз материалдык төлөктөр болуп эсептелет экен. Анда эсе материалдык төлөктөрдүн түрлөрү булар биздин турак жайыбыз, боз үйдүн ичиндеги шырдак, жаб, өзүңөрдүн таанышырууга кетиресиң, улуттук баш кийим деп аталат. Сөз сиздерде. Жака чыгып алып туруп, баш кийим боюнча Көптөгөн сандар бар, алардын арасында тебетей, малапай, тумак жана калбак. Алардын арасында эң көп колдонулган калбакты көбүнчө бардык жерден бийир менен жасагандыктан ал аягында ыңгайлуу болуп саналат. Жана тумакты болсо атайын кулакты жабыш үчүн жылуу кылып даярдаган жана аны атайын 1-8 жашка чейинки балдар колдонушат. Жана тебетейдин айланасындагы артыны кооз кылып көптөгөн адамдар баалуу адамдарга берем кылышат. Жана тебетейдин айланасын кымбат жана сейрек келген жаныбарлардын жүндөрү менен капташат. Жана малакай бул адамдар жөнөкөй адамдар кийип жүрүп иш кылган кеде же жөнөкөй адамдар күнүмдүк турмушта кийип жүргөн баш кийими бул малакай. Жана алардын арасында биз көбүнчө колдонгон бул калбакты биз азырдан бери колдонуп баягыдан бери жана азыр дагы колдонуп келе жатабыз. Бозүйгө жаратканда босогондон башка болбой, бул үйдүн этин тууралганда түшүндүрөт. Жана бозүйдөгү жана тилген түндүктү, жана түндүк ал үйдөгү машина экен. Бозүйдөн кызыктырмалмаш. 1987 жылы Кыргызстан мамлекети менен Япон окумуштуулар келет. Япон окумуштуулар келгенде катуу нерселер жаңырып чыгылгандай туш баштаганда алар ошо талаандагы бир бозүйгө кирип ошол жака жатып калышат дагы. Бирок ошо япондордун арасында бирөөлөр ошо радиацияны тарта турган бир аппарат болот. Ал ошо төшөктүн астында калгандыктан аны ошо япондор коркот экен. Бул бозүй жаңгыр жаап аткан мезгилде бул биринчиден тез күйүп чалган күйгө мындай тез күйүп берет экен деп мындай коркуп жатканда, бирок айланага чалган учурда бозүйгө түшпөйт. Ошондо ошо япон адамдары билген экен. Ошо бозүйдүн керемети ошодо экен деп. Анан жана ошо бозүйдөн кандай адам экенин мындай билишчү. Мисалы эгер чоң бозүй болуп мындай канаты чоң болуп сулуу болуп турса, ал бай адамдын же мындай бейтин бозүй болгон экен. А эгер мындай эски эгер төрдөн караганда оң жак эр жак болгондагы, сол жак эмчи жак болгон. Эгер киребештен болгондо сол жак эркектердики болгондо оң жак аялдардыкы болуп калган. Бирок көбүнчө кыз эли төрдөн караган. Ананда мына экинчи сүрөттө бул ошо буюмдар болгон. Мисалы мына жакта аял затына тиешелүү кийимгече жана тумак аркылуу эсептелгенде мына калпак жана ошо ат жабдыктары турган. Бул Бектурсундун физика педагогин жакшы окугандыгынын бир бөлүгү болуп кетти. Жүгөндү биз аттын башына салабыз. Башына салганда озуна салып, анан кийин ошо жүгөндү салып, жүгөндү бизге байлайбыз дагы. Анан кийин токумду коебуз. Токумдун ичинде ичмек болот. Ичмекти биринчи ичмекти коебуз. Анан кийин токумду коебуз. Токумду койгондон кийин анын үстүнөн эрди коебуз. Эрди койгондон кийин куйушканды табабыз. Андан кийин куйушкан таккандан кийин басмайды табабыз. Басмайды тартып байлайбыз. Байлагандан кийин атка сол жагынан тартып, сол жагынан минебиз.
сол жагынан миңгенде биринчи үйгөнү тебип, анан кийин эң алгачкы кармап, анан кийин билебиз. Андан кийин бул аттын эң негизги бастыруучу көзүмө камчы. Бул коноктор келгенин камчы менен билишкен. Камчыны аттын мына жерине асылып кирсе, мен шашылышмын, чайымды кой деп, эртерээк кой деп, мен шашылышмын дегенди билдирген. Андан кийин камчыны колуна кармап, боз үйгө илип же өтүрүнө салып кирсе, мен көбүрөөк кагалам дегенди билдирет. Же камчыны колуна кармап, сүйрөп кирсе, үйүнө алмушташам же мындай чабышам дегенди билдирет. Бүгүп кармаса кандай болот? Бүгүп кармаса бул койко калам деген. Өкүнүн этимин деген да. Катка келди. Дагы кошумчалар барбы? Анда кол чабылат. Үй тиричилик буюмдары. Үй тиричилик жалпы эле Кыргыз элинин колдонгон буюмдары. Анысына кымызды коюп, анын риштайбыз дагы, анын канчалык көп аралаштырган сайын кымыздын дагы ошончолук шилим. Сандык бул жыгачтан жасаган алдыз. Өйдөрөк отур. Сандык бул жыгачтан жасаган алдыз жагы оюн менен колдонгон. Анын ичинде кийим, аяк жана тиричиликке колдонулган идиштер сакталган. Ошондой эле шыдак ЮНЕСКОнун материалдык эмес буюмдарына үй тиричиликтер кирген. Ал үй тиричиликтеринде бул шыдак ар бир оймосу, шыдактын ар бир оймосу өзгөчө бир маани билдирген. Мисалга алсак, кошкор мүйүз бул токчулукту, башчылыкты билдирген болот. Ошондой эле кыргыздар бул шырдакты ар башкача дагы тигип, өздөрүнүн эмгектерин жана ошондой эле ар дайым өзүнүн кол өнөрүнүн өтө маанилүү экенин билдиришкен. Мисалы кийиз, ала кийиз жана жер төшөк жана шырдак менен шырдакты барынан дагы биз шырдакты өтө маанилүүлүк жана өтө сабырдуулук менен чыдамдуулук менен тийишкен. Анткени шырдакта ар дайым өтө ар кандай түстөр жана оймо чиймелер да кездешкен. Мына жер төшөктө болсо бул жерге салып жумшак жерде отуруш үчүн, боз үйдө отуруш үчүн тигишкен. Ал эми туш кийизде болсо булар болсо мына дубалга ийгени боз үйдү жапканы керектелген. Ал эми ала кийизди болсо бул төшөктүн алдына салганы, жерге салганы керек болгон. Ошондой эле айтып кетсек, бул комуздун түзүлүшүн дагы айтып кетсек болот. Мисалы комуздун түзүлүшү бул башынан, анан кулактарынан, мойнунан, ошондой эле чарасынан, капкагынан, тепкесинен, анан кулкунан турат. Ошондой эле 3 кыл үн чыгаруучу, ойноочу 3 кылынан да турат. Чоң рахмат, кол чабыңыз. Мен балама камчы мурасырам. Азаматтын үйгө барганда калпакты бийик жерге коебуз дайыма деди Журат. Боз үйдүн кадыр барын билип, аны эч качан унутпастан, анан дагы башка жакка жайылууга чыккандан анын дайыма куруп же болбосо кадыр барын Көтөрүүгө аракет кылабыз. Азаматсың. балдарыма атчабыздыктарын жана кыргыздын улуттук буюмдарын, кыргыздын улуттук оюндарын үйрөтүп мурастан баштайм. Азаматсың. Биле жүрөбүз дайыма. Мадина. Кыргыз элинин улуттук кийимдерин күнүлүк турмушубузда дайыма кийип жүрүүгө аракет. Азаматсың. Сөз сүйлөп, тишилик буюмдарын мурастан калтырууга аракет. Азаматсыңар. Мен силерди милдеттермеңерди кабыл алдым. Мындан ары дайыма милдеттериңизди максатка ишке ашырууга аракет кылайлы. Үйгө тапшырма Кыргыз элинин каада салттарын жазып келүү, ар ким өзүнүн бөлүшүп алабызбы же болбосо өздөрү жакшы көргөн каада салтты жазабызбы, Кыргыз элинин дайыма болуп жүргөн каада салттарын жазып келүү. Ал эми силерге бүгүнкү сабак жактыбы, сабакка рефлексияны
berip ketebizler. Yoksa telefonum ardından screen tutup berip bersеңер bolot. Ушуну мен büyük sağımız tuttu, sağ